Өмүр жараткан берген улуу белек. Ал белекте кандай пайдаланабыз, ар ким өз тереметинде. Ал эми жашоо бул ийгиликке жетүү үчүн нечендеген күрөшүүнү талап кылган керемет саякат. Ал саякатта адамдар тандаган кесип менен жашоо көчүн улап келет эмеспи? Кимдир бирөө мамлекеттик, кимдир бирөө жеке кызматта, кимдир бирөө дыйканчылыкта иштеп келет. Ал эми Союз кезинде болсо көпчүлүк аталар колхоз, совхоздордо иштеп жүрүшкөн. Колхоз бул орус тилиндеги жамааттык чарба деген сөздүн кыскартылган түрү. Союз кезинде көпчүлүк инсандар дал ошол колхоз, совхоздордо иштеп, айыл чарбасын алдыга жылдырып келишкен. Кайсы бир мекемеде башчы болуп, же катардагы кызматкер болуп эмес, колхоздо катардагы жумушчу болуп, элге эмгеги сиңгендер дагы көп. Алардын бири алыскы Алабука районунун тургуну, эмгектин ардагери Жапар Ташполотов. Ал өмүр жолунда трактор айдап, өз ишин баштап, башкармалыкты башкарууга чейин иштеп, адал оокат менен турмуш тиричилигин өткөрдү. Амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан өрнөктүү өмүр көрсөтүүсү. Анда сөз башынан болсун. Жапар Ташполотов 1940 жылы 15 мартта Алабука районунун Көксерек айыл аймагындагы Теңги айылында туулган. Жогорку билимдүү, айыл чарбасынын экономисти адистигин бүтүргөн. 1958-1960 жылдары Кыргызстан колхозунун трактористи, 1960-65 жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинин экономикалык факультетинин студенти, 1965-1971 жылдары Кыргызстан колхозунун партиялык комитетинин катчысы, 1980-1987 жылдары Көксерек айылды кеңешинин төрагасы, 1987-1996 жылдары Кыргызстан колхозунун башкы экономисти, профсоюз комитетинин төрагасы, 1996-1997 жылдары Көксерек айыл өкмөтүнүн башчысы, 1997-2007 жылдары Көксерек айыл өкмөтүнүн башкы адиси болуп иштеп, ардактуу эс алууга чыккан. 2007 жылдан бери айылдык ардагерлер кеңешинин төрагасы болуп эмгектенди. Айылдык кеңешке 14 жолу депутат болуп шайланган, бир нече орден медалдар менен сыйланган. Жапар Ташполотовдун балалык кези согуш мезгилине туш келет. Андагы ачарчылык ата-бабалардын кыйналган оор жашоосун көзү менен көрүп чоңойду. Андыктан мээнетке эрте умтулган уул болду. 13 бир тууган болгонбуз. Бирок чоңдордун баары армияга кетип калды. Атам да кетти, сорку 4 тең кетти. Ийиси да кетти, 5 адам кетти. Ошодон бир эле атам келди. Калганда каза кылып калган. Мен 48 жылдар мектепке араң бардым ошондо. Кыйынчылык 58 жылы 10 класты бүттүм. Биринчи мектебинде. Анда Алабукада бир эле мектеп болду, орто мектеп. Бизде болгон эмес. Ошо 50 километр жерге келип окудум. Бирөөдүн үйүндө жүрүп. 10 класста артыкчылык аттестат менен, мактоо грамота менен бүттүм. Анан мени военный училищеге жөнөттү. Военкомат менен Алабука комсомол комитетинин секретары. Ошондо Омскийдеги училищеге бара турган болуп жолдомо алдым. Жалал-Абадтан өттүм. Ташкентке барып, Ташкенттен экзамен бердик. Андан өттүм, барып окудум. 23 сентябрге чейин окудум. Бирок мага кандайдыр чири чыгып кетти да, башымдын баарына чири чыгып кетти. Жырышка болбой калды. Ошондо военный врач келип айтты, сен кет, климат сага жакпайт экен деди. Анан делам колум берди, кайтып келдим. 6 күндө эле оңолуп калдым. Келип колхоздун секретары болдум. Секретар болсом, башкарма сабатсыз адам эле. Мындай оозеге айтчу киши эле да. Өзбек чалыш, Алабукадан барган Мамадан Шардыбеков деген. Анан секретар болушсам мен баягы эч кандай мага тиешеси жок нерселерди айтып не кылат да, айдап кел, байдап кел, тиген айт, муну айт. Анан СПТга окууга кетип калдым Жалал-Абадтагы. Номер 1-чи СПТга. УМСК деп коет. Училище механизация сельского хозяйства деген. Ошого бардым, полувоенный экен.
tartip menen oşonda bir jıl okup maşinist, kombayno, traktorçu, selesir bolup nam alıp geldim. Алабука аймагындагы Кыргызстан колхозуна трактор айдоочу болуп ишке орношуп кийин билимин жогорулатты. Пенсия курагына чейин талбаган мээнет менен иштеп жүрдү. Университетте окуп чыктым. 65-жылы бүттүм. Жакшы окудум. Жалаң 5 менен окудум. Мени аспирантурага каласың деди. Ошо декан, анан мугалимдер билет да. Анан мен айттым, эми колхоз тарабынан келдим эле, колхозда иштеп турайын деп. Анан колхозго келип иштеп, колхозда экономист, анан эмгек эсептеши боюнча бухгалтер болуп иштедим. 69-жылга чейин. 69-жылы главный бухгалтер болуп иштедим. 2 жыл экономист болуп иштедим. Андан кийин партияга өткөзүп, коммунист кылып колхозго партиялык уюмдун секретары болуп иштеп калдым. 80-жылга чейин. 80-жылы сельсоветтин председателі болдум. Ошол адабыра мен ушу башкарманын орун базары элем да. Ошондо конторду жаңы конторду салганбыз. Машина, трактор, паркты салдык, маданият уюм курдук. Ошо башкармамда кыйын иш эле. Мен тышкы иштери бүтүрөйүн, сен ички иштери бүтүр. Тайындап, сөз тайындап кетет. Айтканын аткарып турамын. Ошондо о киши менен 75-жылга чейин иштедик. 75-жылы ал киши чаткалга директор болуп кетти. Мен башка башкарма келип иштеди, ол менен 14 жыл иштедим. Ошо жылдары сельсоветте партиялык уюмдун секретары болуп иштедим. Колхоз жакшы болду. Колхоз 7 жолу ардак тактага жазылды. Süt öndürü, жүн öndürü боюнча, noğut talazçılıktan sündürlüğü kötörü boyunca көп işlerde жүрүштүк. Elin turmuşu oңоло başladı. 65-жылдан баштап акчалуу аякка өттүк. Айыл чарба министринде совещание bir айлык окуулар болот, ошолорго тынбай барып окуп, олордун тажрыйбаларын үйрөнүп, ошол жердеги колхоз сакпостторго барып талай жакшы нерселерди үйрөндүк да. Илимге, билимге умтулган аракетчил Жапарата өз үйүндө чоң китепканада качып алган. Бош убактысын китеп окуу менен өткөрчү. Азырда небере жытын искеп, бактылуу каарлык доорунда жүргөн курагында тынымсыз китеп окуп турат. Кезинде анын эмгектери бааланып, бир катар сыйлыктарга дагы татыды. Эл үчүн тыным албай эмгектенип, үлгүлүү инсан боло алды. Стрельниковага, совхоз Стрельникова деген барларында билем совхозда. Ленин колхозунда иштедик, Кант районунда иштедик, Рассвет, ушунда окшогон колхоздорго барып, Таластагы Победа колхозунда барып иштедик, тажрыйба алмаштыруу боюнча барып, ошолордун баарын көрүп, ошолорду колхозго элге түшүндүрүп, айтып, барганда айтып келип жүрдүм да. Иш меники ошондой болду. Ал эми Жубайы Мөөркан Ташполотова менен үлгүлүү үй бүлө аталышты. Ортодо 7 баланы чогуу чоңойтуп тарбия беришти. Бактылуу үй бүлөнүн бактысын былтыркы жылы шума жалмап кетти. Жабышкан оору жубайын алып тынды. Каарманыбыз жубайынан айрылган күйүүтүн унута элек. Жалгыздык жашоолай баштаганына 1 жылга чукулдап калды. Мөөркан апанын колунан көөрү төгүлгөн чеберчилигин өзгөчө айтып бүтө албайт. 67-жылы үйлөндүм. Ben 19 yaşta, 29 yaşta elem. Ben ayalım, oşo özü üstünde ayıldaş koңuş ele, oşonu atamlar alıp verişti. Oşo göz üylenip, 7 balalı olduk. 3 ul, 4 kız. Olordun bari okuştu. Oşo enti bilen yaşao oldu da. Anan bizim ata babalardan, eskiden kalgan Kırgız önörlüğü haligi kol önörçülüğü. Abdan bir şey oşo ayal jaktan
колго алынганда олпокту, шырмалды, туш кийисти, куржунду, ашканага пайдаланылган боз үйдүн жасалгыларын бүт жасап, 4 кызга себине анда килем жок эсепте. Себине кошуп бергенбиз. Балдарга бердик, жастыктары бар, башкалары бар. Мен эми ошолор мындай ойлоп турсам, өтө чоң иш болгон экен ошондо. Ошо калып кетти, көмүскө да калды, чындыгында. Бул эки инсандан тарбия алган уул кыздардагы баары жогорку билимдүү болушту. Ата тарбиясын, эне мээримин айтып бүтө алышпайт. Мөөркөн апа кыргыздын үрп адатын, салт санаасын бийик карманган кайраттуу энеле. Ал 4 кызына колунан жасалган буюмдарды тартуулап, таар токуп, сайма сайып, шырдак шыр берчү. Атам жөнүндө айта кете турган болсом, атам деген бизге ушундай улуу жолду көрсөткөн, турмуш жолуна туура түшүргөн киши. Атам менен биз ар дайым сыймыктанабыз. Бул колхоз болчу мурда. Ушул колхоз Кыргызстан колхозунун өнүгүшүнө аябай чоң салым кошкон атам. Ошо кызматтарда иштеди, ушул жерде мектепти салдырды, больницаны салдырды атам. Контораларды салдырып, ушул жердеги көп имараттарды салдырып, ушул жердин колхоздун өнүгүшүнө атам аябай чоң салым кошкон да. Жакында эле айрылып калдык апаман. Биз үчүн өтө оор болду. Кол өнөрчүлүк боюнча, чыгармачылык боюнча апамын эмгектери чоң. Акыркы убактарда биздин өзү айылыбызда деген шайыр энелер тобу уюштурулган болчу. Ушул шайыр энелер тобунда солистка, ошол жерде ошо топто чогуу ырдашып, чогуу өнөрлөрүн көрсөтүп, ар эмелерде катышчу да. Телевиденияларга чыгышып, ушундай болуп жүрдү апам. Оймотекке шырдактарды аябай жакшы тиккен, ушунчалык көргөндө көзүнүн жоосун ала тургандай кылып, суктанчудай кылып тиккен апам. Апамдын көп кол өнөрчүлүктөрү бул республика боюнча көргөзмөлөрдө жүргөн да. Апасынын өнөрүн азыр кыздары үйрөнүп улап келишет. Көз нурун, бешене терин жумшап, балдарына болгон сүйүүсү менен өз колунан жаралган кол өнөрчүлүгүн аздектеп кармашат. Анткени ал буюмдардан эненин жыты, эненин элеси кетпейт тура. Атам бизге абдан эле кандай десем, боорукер, анан дагы камкор ата болду деп айта алам да. Аны биздин үй бүлөбүз эле эмес, айылдаштарыбыздын баары ошол камкор ата экенин билишет. Мен өзүмдүн эле балалыгым айта турган болсом, атам күндө ар бир күнү жумуштан келген убакта баягы кенжеси болгон үчүн эркетай болуп атпаймынбы? Ошондо кызымдын бүгүн туулган күнүндө эле күндө бир белек менен келчү да, эч куру кол келген эмес. Жок эле дегенде бир роза гүлү менен келет эле. Же болбосо ар кандай оюнчуктар. Ошондой балалыгымда ушу атамдын аракети менен ушундай балалыкта чоңойдум. Апам кандай аял эле. Апам деген баягы баа жетпейт да. Баасыз. Эң аялдардын асылзадасы эле. Колунан көрө төгүлгөн, колунан баардык жумуш келген, сарамжал, ушундай аял болчу. Мына ошол апамдын сарамжалдуулугунун апам тарбиясы менен биз жаман болгон жокпуз, Кудай буйрса баарыбыз эле өзү түтүнүбүздү булатып келатабыз. Апамдын ошо кол өнөрчүлүгү, чеберчилиги мага да өткөн деп айтсам жаңылышпаймын. Сайманы да саят эле, кийиздерди кылат эле, ыскыт, ийик ирийт эле. Азыр бизде мисалы үчүн ийик ирилбей калды. Ошол апам биз мектепте окуп жүргөн маалда пайпактарды токуп, маечка, жемпер, юбка баарын ошо койдун жүнүнөн токуп кийгизип эме кылат эле да, жуулуп жүрсүн депчи.
Мөркан апа жашоодо аз жашады, бирок саз жашады. Артында из калтырып, нечендеген кол өнөрчүлүктөрдү жаратты. Балдар бакчасында 30 жылдан ашуун убакыт ашпозчу болуп иштеп, үй бүлө менен ишти чогуу алып жашай алды. Балдары ата-энеси менен сыймыктанып турушат. Ата-энең бар, ырысың бар дейт экен да. Атам бар, мынакей биз көкөлөп бийиктеп жүрөбүз. Эми айла жок экен, апаман айрылып калдык. Эми жылдыгы да боло элек. Эми апам жөнүндө кеп кеңеш кылсам сөз түгөнбейт экен. Бизди ушунча тарбиялап, өстүрүп, өзүнүн жакшы жактарын көрсөтүп, бизге аябай мындай келечекке үндөп тарбиялап өстүрдү. Ушунчалык апабызды азыркыга чейин сагынып, ушинтип жүрөбүз. Менин үчүн апамдын колунан көрөтөгүлгөн өнөрчүл, ооз комуз ойногон, кийиз шырмалдарды тиккен кол өнөрчү болгон. Апамдын бардык буюм тайымдарын биз үйдө дайыма колдонуп, аларды мындай пайдаланып келебиз да. Ошолор менен биз сыймыктанып келебиз. Атам жөнүндө айта кетсем, атам дагы мына апам экөө биргеликте бизди ушул 7 бала болсок, 7 баланы тең өз-өзүнчө тарбиялап өстүрүшүп, эрежеге жеткирип, үйлөп жайлады. Аларга чоң рахмат, чоң таазим айтабыз. Мен бул үй бүлөгө келин болуп келгениме 28 жыл болуп атат. 96-жылы келин болгонмун. 3 балалыбыз бар. Келин болуп келгенде бул кайненем менен кайнатам мени аябай жакшы кабыл алышкан. Мен билбеген нерсемди кайненемден көп үйрөндүм. Нан жаап алчу эмесмин. Нанды кайненем жапчу эле. Анан мен нан жасап берчү элем. Анан бетине айран сүйпөп берчү элем. Кийин анан мен өзүм жабам деп дандырга жакындабаңыз дечү элем. Мен кызымды көтөрүп турчу эле, мен ал келатканда жакындабаңыз, мен өзүм жабам деп. Тегерек жасаган нандарым 3 бурчтук, 4 бурчтук болуп чыкчу эле тандырдан. Кайнелерим ушуда нанбы деп мени чычалатчу эле. Анан кайненем сен муну же, мен муну жейм деп мен фигурный нандарымды өзү жечү эле. Ал өзүнүн жапкан нандарын балдарына берчү эле. Ошентип нан жапканды үйрөндүм. Уйсаганды билчү эмесмин. Уйсаганды үйрөндүм. Көп нерсени үйрөттү мага. Өз балдарын гана чоңойтуп тим болушкан жок. Турмушта өздөрүнүн табуусуна салым кошуп, уулдарынын дагы балдарын багып чоңойтушту. Неберелери азыр чоң атага эркелеп жүрүшөт, бирок чоң энесин унута алышпайт. Чоң энем тарбиясын көргөм мен. Кичинемен эле көп нерсени аябай тазалыкка катуу үйрөткөн бизде. Эртең менен турура калып эле эшик алдын шыпырып, үйлөрдү бир сыйра шыпырып тазалап, тазалыкты тың үйрөткөн. Конок тосконду үйрөткөн бизге. Конок аябай көп келчү үйгө. Конокторду жаман жакшы тосчубуз. Көп өнөрлөрүм ошондой үйрөнгөм. Мисалы сайма сайганды, чинжир кылып, крестик кылып, ошо сайма сайгандарды энемен үйрөнгөм. Кол өнөрчүлүктү аябай көп кылчу. Башынан баштап жүн кой кыркылды, жүн келди, болду. Ошондон баштап жеби ийнесине чейин, токуганга чейин бүт баарын өзү кылчу да. Кол бүт баары келет болчу. Казандар неме жүндү тытып жууп, өзүбүз казанга салып алып боеп, аны ар түрдүү цветтерге кийиз кылынчу, жибирип, андан токулат болчу. Жепте да түрү кылып, ар кандай түстөргө боеп, андан бүт баарынды неме кылып, аттын куржунун дагы өзү колдо тигилип, сайманын катып сайчып, токулгандар бүт баарын. Мөркан апа жолдошуна камкор сүйүктүү жар, балдарына меримдүү эне боло алган. Ал эми бир туугандар арасында дагы өзгөчө инсан эле. Şu merejebizde meyilli akıbetli жақшы eceleri üçten ele. Endi hazır endi ötüp kaldı. Şu ece üstüde Allah rahmetine azın. Çatkan celeri cennet baktarından bolsun. Ruhtarı şahat, ahiratı abad bolsun. Her baktarı bala çakalarının nimelerinde koldoп жүрсүн. Мен бул мөрөжени буларга тамыр сөөк болгондон баштап билем да. Ошондо где-то 80-жылы
Мен бир тууган агам ошол көк Серек совхозуна келип, колхоз эле ал убакта колхозуна келип, главный ветврач болуп иштеп калды. Биз ошондо тамыр сөөк болуп катышып калдык эми. Сосед болуп катташты биринчи. Анан кийин барып багы нике кайып деп коет экен. Сиңдим буларга келин болуп калды. Ошол күндөн баштап мен Мөрежени билем. Мөреже аябай сулуу адам эле да. Ошондо мен таң калгам, ушундай да сулуу адам, ушундай да бир келишимдүү аял болот экен депчи. До сих пор ошол эле моюнча. Кийин бул эже картайган жок. Көз алдымда ошо кандай көрсөм, ошол моюнча болду да. Могу кыздарын да көрөсүңөр, кыздар деле ошондой да, окшош. Мөреже бир жолу бир кабагын бүркөгөнүн көргөн жокмун. Ар дайым мындай күлүп жүрчү да, жылмайып. Ошол касиеттер кыздарын өтүптүр. Бул чебер аял эле. Анын чеберлигин биз кайсыдан көрдүк? Келиндерине берген, кыздарына берген. Жасаган тирлик жана үй тирлигинен көрдүк да. Ошол аябай жакшы аял эле. Өмүр кыска экен, өтүп кетти. Бирок өлүм кыра көрөт турган аял эмес эле да. Ажал улук, өлүм ак. Ошентип бир өмүр бактылуу жашоолаган бул үй бүлөнүн бир жары көчтү. Жапар ата азыр небери жыттап, чебере күтүп, дөөлөттүк карлыкта турмуш улап келет. Балдары болсо атасынын амандыгын тилеп, колдон келген сыйын көрсөтүшөт. Өмүр бул чындыгында аз гана убакытты өзүнө камтыган улуу дайра экен. Ал өтө бат жана тездик менен агып туруп өмүр дайрасы акырына чыгат тура. Негизгиси ошол берилген өмүрдү өрнөктүү жашап өтүүдө. Эгерде татыктуу, маңыздуу өмүр сүрсө, жашоодон өтсө дагы артында из калат экен. Биз сөз кылган үй бүлө мүчөлөрү өрнөк жараткан үй бүлө боло алышты. Анткени жашоодо эч нерсеге зыян, эч кимге зыян тийгизишкен жок. Ар дайым кеп кеңешин аябастан, колдон келген жардамын көрсөтүп, чалыктым, талыктым дебей, эл жер үчүн күчүн да, акылын да аябастан кызмат көрсөтүп келишти. Ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз аягына чыкты. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.